Жакының болсо сага жагар, дайыма ал сени колдоп турчу дагы ошол адам деп коет эмеспи? Анын сыңарындай, сиз эгерде ичиңизден жактырган кимдир бирөө болсо, ал адам дагы жан дүйнөсү аркылуу сезет экен. Демек, сиз кимдир бирөөлөрдү жаман нерселерди ойлобостон, жакшы гана көрүү менен өзүңүзгө башка жакшы нерселерди энергияны алуу үчүн дагы балким ушул нерсе керектир. Баарыңыздарга мына ушул жакшы көрүүнү тартуулаган, жакшы көрөбүз сиздерди Кел чай ичели программасын баштайбыз. Айпира Адамкулова кызматыңыздардамын. Кутмандуу таңыңыздар менен дейли. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд керектөөчүлөр менен бирге иштелип чыккан чайдын чыныгы балоочулары үчүн алтын стандарт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүңүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Ал эми бул убакыттарда урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде студиябызда конок бар. Таанышалы, сүйлөшөлү, суроолорду беребиз, дагы да болсо сиздер тараптан жоопторду күтөбүз. Бүгүн бизде конокто Үсөн Данышманов, ырчы аткаруучу. Кош келиңиз. Кош келдик. Кутмандагыңыз менен кандай келип алдыңыз? Жакшыбы? Жакшы келип алдык. Кандай жүрөсүз? Жакшы, рахмат. Келиңиз анда. Жаңылыктардан баштайлы, кандай жаңылыктарыңыз бар? Эс алуу кандай болду? Жайкы эс алып келдиңизби же эс ала албай жүрөсүзбү? Эс алуу жакшы эле болду. Каякта болду? Каякта өттү? Токтогулда айылымда өттү, жарымы Бишкекте өттү. Жакында эле Баткенге барып, ошол жакта да кичине эс алуу болуп келди. Баткенде кандай конокко тайры барып эс алып келдиңизби же? Баткенде ошо концертке чакырып ошол жака бардым, анан эс алганча ушундай күндөр өттү. Жакшы. Негизи ырчылыктан сырткары эмне менен алектенесиз? Башка эме алектенчү деле бир жумуш жок атайын туруктуу. Кээде ар кандай жумуштар болуп калат, байкеме жардам берип, ушундай эле. Жакшы. Ырлар жөнүндө сүйлөшөлү. Кандай ырларды жаздыруудасыз? Негизи ырларды кандай тандайсыз? Ырларды көбүнчө сүйүүгө жакын ырларды тандайм. Сүйүүгө жакын, Ооба. Эмнеге? Билбейм, ушул темага аябай жакынмын. Сүйүүгө, Өзгөчө моңдуу ырларга жакынмын. Жакшы. Жаңы чыгармалар жөнүндө айтып бербейсизби? Жаңы чыгармалар даяр болуп атат, даяр болуп да калгандар бар. Аз күндө чыгат буюрса. Кандай ырлар? Ырдын темасын айтып коеюн. Арман кыз деген. Не деген? Арман кыз деген. Арман кыз? Ушундай ыр чыгат да жакында. Аны кимге жаздырдыңыз? Ыр кимге таанды? Бул ырдын обону Султан Садыралиев байкебизге таандык. Сөзүңүздө Саламат Калыбек уулу деген акын байкебиз, актер, ушул байкебизге таандык. Бул жаңы чыгарма да, демек? Бул жаңы чыгарма. Султан Садыралиев агабыздын кандай обондорун карап көрдүңүзбү же угуп көрүп жактырып калдыңызбы? Бул чыгарманы кандай кылып алдыңыз негизи? Бул негизи угуп калдым. Угуп калып, анан аябай жактырып жүргөм. Ушуна ырдагым келип жүрүп, анан бир күн эле сурадым, байке ушуларыңыз аябай жагып жүрөт, ырдасам болобу деп, анан ошондо эле айтты. Ооба, ырдай бер деп. Ошентип алып калдым. Ырларды алар кандай беришет экен мындай? Жөн эле ырдай бер деп берип коюшабы же акчасын сурашабы же ырымдап өзүңөр бересиңерби? Кандай болот бул жагы? Жок, ал байкем болгон үчүн жөн эле берет. Кандай байкеңиз болот ал? Мындай тааныш да. Тааныш эле? Ошол байкенин студиясынан барып жазылат ырлар. Ошол жактан тааныш болуп, жакшы байке катарып да мамиле. Негизи эле ушул ырчылардан кимдин чыгармачылыгын баалап, ошол адамды карап түздөнүп дегендей жүрөсүз? Султан Садыралиев дагы? Башка билбейм кимди айтсам. Башка чет жактан угам да көбүнчө. Кимдер? Казактардан угам. Кайрат Нуртас. Ошону угам. Кыргыздардан болсо ошо байкебиз Султан байке угуп
ошондон үлгү алабыз. Жакшы. Үсөн толкундан жатат окшойбуз, же өзүңүз уйкуңуз ачылбай атабы, абдан жай сүйлөп атасыз. Эрте туруп элегиме көп болуп туруп ошол уйку ачылбай атат окшойт. Уйкуңузду ачыңыз, азыр мен сизге чай куюп берем. Жандуураак көрүүчүлөргө жакшы сүйлөп бериңиз, маектешели. Урматтуу эле көрүүчүлөр, сиздер тараптан суроолор болсо да жиберсеңиздер болот. 0508 400 100 номери аркылуу бизге суроолорду жибериңиздер, жооп алып бергенге аракет кылалы. Бир аздан соң Үсөн дагы сиздерге суроо берет. Мына ошол суроого сиздер жооп берсеңиздер, 101дик бул саатта дагы салып берели. Үсөн айтсаңыз, негизи чыгармачылыкка кандай келип калгансыз? Чыгармачылыкка бала кезимден эле кызыгам. Анан ошо окууну бүтүп, армияга барып келип, анан ошо Бершиналева маданият окуу жайына тапшырып, ошентип окуп калгам. Окуп бүттүңүз? Жок, бүтпөй калгам. Бүтпөй калдыңызбы? Эмне болуп? Тентектик кылып бүтпөй калдыңызбы? Же кандай жалкоолук болуп калды окшойт. Жалкоолук? Окууга көп барбай ошентип. Ошентип барбай калып чыгып кеттим окуудан. Канчанчы курска чейин бардыңыз? 3-кө чейин бардым. Жакшы эле бардым. 3-кө чейин барып анан таштап койгонуңуз кыйын экен. Кайра улантсаңыз болот да? Болот, Кайра улантыңыз, Ооба. Окууну бүтүп коюш керек го, бул тармакта жүргөндөн кийин өзүңүз, Ооба. Азыр алдыда кененирээк маалымат кылабыз. Азыр болсо лайфхак көрүп келели. Программабызды уланталы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, суроолорду жибериңиздер 0508 400 100 номери аркылуу. Биздин студиябызда Үсөн Данышманов, ырчы аткаруучу бар экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Үсөн, айтсаңыз, негизи чыгармачылыкка келгенден бери канча ыр жарык дүйнөгө келди? Көбүнчө башында кавер котко ушундай ырдап жүрдүм. Анан эми жаңыдан башталып атат ушундай жаңыларчы. Бир экөө жарыкка чыкты. Калгандары даяр болуп аткандар бар ушундай. Көбүнчө кавер болуп жүрдү да. Клип жакында эле тарттык ошо жана айткан ырга. Ошол ыр буюрса клип менен чыгат. Качан чыгат? Эмне болуп атат? Монтаж жүрүп атабы? Жок, монтаж деле бүткөн, баары эле бүткөн. Кичине аракет кылып чыгарып коюш керек болуп да. Монтаж бүткөн, чыкпай атат анан, Турабы жөн эле даяр боюнча? Даяр боюнча. Эмнеге? Ал бир кыз менен дуэт болчу. Экөөбүз бир чогулуп туруп эле сүрөткө түшүп коюш керек. Анан болду да. Ошол эле чыгып алгам. Ал кыз бошобой атабы? Ал бошогондо мен бошобой калып, ушундай болуп атат. Жакында эртелет чыгара алып атабыз. Сыр болсо кайсы ырчыгыз ал? Атын айтыш керек да. Арафат Арзыбекова деген таланттуу картындашыбыз болот. Жакшы ырдаган. Ошол экөөбүз дуэт. Эмне болуп дуэт жаздырып калдыңар экөөңөр? Ошол ырды дуэтке ылайык көрдүк. Ошол аранжировка жазган байке ошол экөөбүз. Анан дуэт кылып коелу, бир кыз менен мынтип сүйлөшүп, ырдап деп. Анан макул деп мага да ал идея жакты. Ошентип дуэт болуп калды. Анан ким менен ырдарымды билбей ошондой да болду. Тандадыңыз кыздарды? Булардын тарыхы дагы болуп калып десем болот. Ар кандай нерселер болду. Нелер болуп кетти? Аны айтпай эле коеюн. Көрүп аткандар болсо билет. Анан Арафат мурун тааныш болчумун. Анан сыноштап көрөйүн, балким жаксы ырдай эле деп айттым. Ырды угуп көрөлү, уже ырдын башталышында эле жакты деди, ошентип ырдап калдык. Демек, бул ыр азыр элдер угуп атат, ыр өзү жарыяланганбы же клип менен чогуу чыгабы? Клип менен чогуу чыгат. Түшүнүктүү. Аранжировкасын кимге жаздырдыңыз? Нурболот Жумабек уулу деген байкебиз бар. Ошол жазып берди. Түшүнүктүү. Өзүңүз Токтогулдук экенсиз. Ооба. Токтогулдун баары эле ырдайт деп коюшат го. Ошондойбу чын эле? Жок, мен буга көп кошуло бербейм.
токтогулдук болсо ырдайт экен да деп ушинтер жүрөт көбүнчө. Бир жака барсаңда токтогулдукмун десе андардап кой деппи? Менин тааныштарым, айылдаштарым бар. Көбүнчө өзү ырдашпайт. Ошон үчүн мага бул мындай башкача болот да. Токтогулдукка ырдайт экен деген ал туура эмес деп айтып коеюн. Бир учурларда токтогулдан баягы ырчылар көп чыккандыгы үчүн болуп калса керек. Ошондон айтылып калса керек. Мына ушундай алдыда дагы маек кылабыз. Бизге суроолорду жибере берсеңиздер болот. Көрсөтүүбүздүн башкы демирчиси Пиала Голд чайы. Пиала Голд жөн эле суусундук эмес, бул Борбордук Азиянын маданиятынын жана салттарынын чыныгы бөлүгү. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүңүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Түсү алтын, даамы күчтүү Пиала Голд чайын ичиңиздер дейли. Ал эми биздин студиябыздын коногу Үсөн. Үсөн, чай ичкенди жакшы көрөсүзбү? Ооба, жакшы көрөм. Кара чай, көк чай? Кара чай. Кара чай. Анда чайдан ичиңиз. Мен сизге коюп койдум. Чайдан ичип отуруңуз дейли. Урматтуу көрүүчүлөр, Үсөн даярдаган сиздерге суроо бар. Азыр суроону беребиз. Сиздер биринчи болуп жазганга аракет кылыңыз. Чоңдон туруңуздар. Анда Үсөн сурооңуз даяр болсо, көрүүчүлөргө берсеңиз болот. Суроо дегенде биринчи Кыргызстан жөнүндө келди эмнегедир. Бир көрөйүн эмне деп жооп беришер экен. Макул. Кыргызстанды өнүктүрүш үчүн жаштар эмне кылыш керек деп. Демек ушундай суроо, жообу жок, ким каалагандай жооп жазса болот, бирок өзгөчө оригиналдуу болсун дейли, Ооба. Анан жакшысын тандайбыз да, Ооба, жакшы. Кыргызстан өнүгүү үчүн жаштар эмне кылыш керек дейт. Суроо ушундай. Бизге жооп жазыңыздар. Чынында эле эмне кылыш керек? Мен Үсөндүн өзүнөн сурайынчы. Үсөн, эмне кылышыбыз керек жаштар Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн? Жаштар ынтымактуу болуш керек, анан билимдүү болуш керек деп ойлойм. Мындай жакшы окуп, ушундай ынтымактуу болгон, ынтымак бар жерде ырыс бар деп коет го. Ошондуктан ынтымактуу болуш керек деп коем да. Ынтымактуу болсок эле Кыргызстан өнүгөт, Ооба. Буга чейин ынтымак жок болуп атабы, же кандай болуп атат? Жок, эми жок деп да айтыш кыйын, бирок бар деп да айтыш кыйын да. Анткени азыр көрүнгөн жактарда мынтип мушташ ар кандай ушундайлар болуп атат го. Ошолорду алганда ынтымак кээде жок болуп калып атат. Сиз кандай кайрылат элеңиз элдерге? Кантип чакырат элеңиз ушул ынтымакка? Ынтымакка жаштар биригели, ынтымакка келели, өлкө биздин колдо деп чакырмакмын. Мурда саясатчы болгуңуз келчү эмес беле? Жок. Эмне үчүн биринчи эле ушул суроо келди оюңузга деп ойлонуп атам да, балким мурда саясатчы болууну кыялдангансыз. Жок, мурда кичинекейимде органдарда иштеп ушундай болгум келчү да, мындай милиция же форма кийип, мындай атамекенге кызмат кылып, ошондуктан келди окшойт. Анан ал кыялдар ишке ашпай калдыбы? Ишке ашты, ал дагы бир жылдык кызматты кылып келдим. Аскерге барып келдиңиз. Ошол менен балалык кезимде кыялымды ишке ашырдым. Бир жылдын ичинде. Бир жылдын ичинде. Форма кийген кандай экен? Форма кийген жакшы, өтө жакшы. Мындай жоопкерчиликтүү болосуң, уктап калбайсың дегендей. Мындай сергек жашоо болот. Мен эрте турасыз. Канчада турасыңар? 6-да. 6-да турсат, негизи аскерге барганда акырын сурап алайынчы. Аскерге барганда кыйнайт балдарды деп коюшат го, ошол чынбы? Жок. Андай эмеспи? Жок. Чын элеби? Ооба. Айтпа деген эмес беле? Жок. Негизи эркектер, жалаң эркектер болгон жерде андай нерсе да болуп туруш керек деп ойлойм. Мектепте бала кезде деле болуп келаткан нерсе да. Өзүңөн ууларды кичине сыйлап, ушундай урматтап, тиги жакта айымдар жок, ата-энең жок. Анан мындай ойлонуп көргөндө мындай. Туура эле, Туура эле да. Бир мырзалык мүнөз пайда болот ал жакта, ушундай түшүнөм да мен.
Мисалы, сиз канча жашыңызда бардыңыз? Мен 18-ге чыкканда бардым. Мынакей, ата-энеден жаңы эле 18-ге чыгып өзүнчө уз атайын деп атканда аскерге алып кетип калат. Анан менин оюм боюнча ойлойм да, ошо мырзаларга ата-энесинен эми атасынын, апасынын баласы болуп жүргөн мезгил болот да, ал мезгил, бир мырзалык мүнөз керек. Өзүнчө жашап кеткенге ага мүнөз пайда болуш керек мырзаларга. Эми кыздар болсо эркелик кылса деле жараша берет, кылыктанса деле жараша берет. Алар кийин турмушка чыгып кетет дегендей, мырзалар жашоого бир көз караш башкача болуп баштайт деп ушу аскердик күндөрдү эсептейм да. Сиз деле ошондойсуз болуш керек, Ал жактан көп нерсенин кадыр баркын билесиң биринчиден. Ата-эненин кадыр баркын, бир туугандарыңдын, жакындарыңдын. Анан сүйгөн кызыңдын деп коебуз. Аны биз сыйладык. Ал жактан аябай жоопкерчиликтүү болуп, ушундай болосуң да, мага ошол жагат. Эрте туруп, баардык нерсеге жоопкерчиликтүү карап, эгер жоопкерчиликтүү карабай калсаң, жанагындайларды жеп, ошондой жазалары бар анда. Жазалары бар, Мырзаларга бул нерсе керек эле деп ойлойм да, анткени мүнөз болуш керек да, болуш керек, мына ушундай. Ошол жакта жүргөндө ата-энеңизди сагындыңыз. Кантип келгенден кийин билдирдиңиз же билдире алган жоксузбу? Ата-энем 1-2 жолу келип кетишти, бир жылдын ичинде. Көргөндө аябай кубанып, көзүнөн жаш тегеренип, башында барганда ушун эч кимге көргөзбөй ушинтип ыйлаган учурлар да болду. Мени алып кеткилечи деген жоксуңбу? Жок, аларга деле билгистейм да, өзүнчө алар менен сүйлөшүп бүткөндөн кийин анан көзүңөн жаш тегеренип ыйлап албасың эч ким жокточу. Боңду чыгарып, анан ал жактан чыкканда дагы айтпай баргым келди да, ата-энемечи. Анан чыккандан кийин чыдай албай калдым да, уже айтпагангачы мындай. Мен чыктым, барадам дебей. Ошентип айтып жүрдүм да, чалып элечи. Мен чыктым, уже барам депчи. Негизи айтпай баргым келген. Ошо. Жакшы. Эң сонун бир сезимдер ойгонуп кетти окшойт. Азыр болсо келиңиздер, тамаша рубрикасын көрүп келели, күлөлү, жылмаялы, жыргайлы. Тамаша рубрикасы. Ал эми Үсөн, сиз ушундай тамашаларга кабылып көргөнсүзбү? Кабылып. Франкка салып деп коебуз го, акыркы жылдары бизде аябай бир модага айланбадыбы? Сизди салышты беле? Жок, кандайга. Сиз салып көрдүңүз беле анда? Эми мынтип достордун арасында болгон ушундайлар. Кандай тамаша эле ал? Бир дос бала үйүндө жалгыз учурунда барып, кечинде түндөчү. Шешектерди кийип алып, ушундай коркутуп тамашалаган учур болгон. Анан? Аябай кызыктуу болгон биз үчүн. Корктуу эле же белгилүү? Корккон аябай. Канча жолу бардыңар? 4-өбүз барганбыз. Ушул эсиме келди. Тамаша дегенде. Анан силерди көрүп алып жыргады го, Ооба, башында коркуп аябай. Анан кийин көрүп азыр күлөбүз да, ошол моменттерди көрүп жакшы күндөр экен депчи. Эң сонун. Бул кандай мектепте окуп жүргөн мезгил беле же? Жок, бул жака келген эле мезгил болчу. Бул жактан эле. Түшүнүктүү. Келиңиз, эми жогоруда мен сизге суроо бергенде аскерде жүргөндө сүйгөн кызыңызды да сагындыңыз да десем, ал албетте да дедиңиз да. Баса белгилепчи. Ошол учурда сүйлөшкөн кызыңыз же азыр деле сүйлөшөсүздөрбү билбейм. Жүрөктүн ээси жөнүндө сүйлөшпөйлүбү? Жүрөктүн ээси боюнча азыр учурда жок, мынтип сүйлөшкөн кызым жок. Жокпу? Бирок жакшы көргөн кызым бар. Жүрөктүн ээси деген ошол да, кимдир бирөөнү жакшы көрсөң. Эми толук кандуу чечилбей атабы? Жок, мен азыркы учурда ал нерсени каалабай атам да. Анткени буга чейин да көргөм, сүйлөшүп. Жумушуңа аскерге барган мезгилде бар болчу окшойт, Бар болчу, ооба. Аскерден баргандан кийин кандай болду? Баргандан кийин күтпөй койгон. Ооба. Ошол чын экен да, аскерге кеткенде башка бирөөнү таап же турмушка чыгып кетип бир клиптерде, кинолордо көрсөтүшөт го, ошондой болдубу? Ошондой эле болгон негизи. Клипте, кинодо жашоодон алынат экен да көрсө. Ошондой болгон да. Бүтпөй коюптур да, турмушка чыгып кетти беле? Турмушка чыккан эмес, бирок бирөөнү таап алган экен да.
Мен деле бирөөнү таап алгам деп. Аскерде жүрүппү? Жок, чыккандан кийин. Ай, Кудай сактасын. Азыр бул теманы бир аздан кийин улантабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, алыстабай туруңуздар. Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн жаштар эмне кылыш керек деген суроону өзүн берген болчу. Жоопторду жаза бериңиздер. Биз бир аздан кийин жыйынтыгын чыгарабыз. Кел чай чейли шоу программасы эртең менен туруп, биз менен бирге болгон ар бир көрүшүбүзгө ырайчылык жана кубанычтабыз сиздер менен бирге болуп турганыбызга. Көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд суусундукту жаркыраган байдам жана жогорку сапат менен камсыз кылуучу катуу өндүрүш стандарттарынын аркасында түзүлгөн. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Программабызды уланталы келген коногубуз менен маек кылабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин коногубуздан сиздерге суроо берилген болчу. Кыргызстан өнүгүү үчүн жаштар эмне кылышыбыз керек деген суроо болчу, Сиздерден жоопторду күтөбүз. Бир канча жооптор келсе, мыктысын биз тандап алабыз дагы. Ошол көрүүчүбүзгө биз 101 ойнотобуз. Андыктан чамдап дагы да болсо мүмкүнчүлүк бар да. Биринчи болуп жибергенге эмес, активдүү, оригиналдуу кылып жибергенге бизге аракет кылыңыз дейли. Үсөн, бизге ырдап бересизби же кандай? Ырдап берейин. Макул. Кайсы чыгарманы ырдап бересиз? Тамагым оорутат дедиңиз, эми жайыраак, шыбыраак ырдагандылар болсо ырдап бериңиз. Өзүмө жаккан бир ыр бар, кыялымдан кетпес деген. Ошон бир куплет. Макул, сонун болот. Жүрөгүмдү сактаганмын сен үчүн, сүйүмдү сүйгөнүм, сага сүйөрүмдү кандай айтышты, билбедим, жүрөгүмдү сен дарнаган элем, башка бир адамга кыялымдан кетпес, кайра кайтып келбес махаббатым, мейли жалгыз калсам, мейли бактым тапсам, сенин бактың, менин бактым. Ушундай. Мына ошондой кыялымдан кетпес деп аталды. Кайсыл бир жылдары учурларда бул чыгарманы Даниэль, Алихан. Алихан аткарып жүрдү эле. Ал бул чыгарма хит болуп аткан учурларда Алиханга ашыккан кыздардын саны ушунчалык көп болгон болчу. Ошол учурларды эске алсак, ошол баягы бир учурда ырчылардын бир доору башкача баштабадыбы? Ушул Алихан, Даниэль, ошол эле азыркы Омар жана башка ырчылар чыгып аткан мезгилдер. Сиз ал убакта канча жашта элеңиз? Ал убакта 5-6 жашта болсом. 5-6 эле жаштабы? Ушундай болуп калат го. Анан жогорак эмес. 7-8 болот го дейм анда. Укчусуз да. Ооба, укчумун. Кимисин туура ачып элеңиз? Мен ошо кичинекейимде кайраттын ортасы угуп ошондо башталган. Ырчылык болгон кызыгуум башталган да. Анан ошол учурдагы ырчылардын көбүнүн эле укчумун. Алихан байке, ошо Даниэль, Атабеков, Ильяс Абдразаков деген байкелер, Султан байке, ошоларды угуп чоңойдум. Кайрат Нуртасты көп айтып калдыңыз да. Кайсыларын өзгөчө бир жан дүйнөңүздө калды эле? Албетте хит болгон чыгармалары абдан көп. Баары эле бирдей болсо керек. Бирөөнүн Ауырмай жүрөк ошол убакта катуу болуп аткан окшойт мен көргөндө. Ошондон улам чыгып калган да.
Кайрат Нуртаска жолуга элексизби? Жок. Жолуга элексиз. Жолугайын деген ойлор бар да. Кыялдар бар. Орундалсын дейли. Негизи көпчүлүк балким сиз теңдүү, биз теңдүү жаштар арасында ошол Кайрат Нуртас чыгып аткан мезгилдерге фанаттар көп, чынын эле. Ал бир гана Казакстанда эмес, Кыргызстанда, деги эле коңшу өлкөлөрдүн бардыгында окумуштуу бир популярдуулукка ээ болгон эмеспи? Дагы Өзбекстандагы башка ышылардан кимдерди карап келесиз чыгармачыл чөйрөдөн? Өзбекстандан окпойм. Эми башка орусча ырларда болобуз. Жаштар ушундай болуп калдык го. Кимдердин ырын көп боласыз? Джони, Андро дегендер бар го, ошолорду. Баягы инструмент ойнойсузбу? Инструмент. Бир аз ойнойм гитара, бирок ойнойм, жакшы ойнойм деп айта албайм да. Окуп жүргөн мезгилде кайсыл бөлүмдө окуш элеңиз? Окуп жүргөндө эмеде болчу. Пианинода болчу. Пианинону ойнойсуз да? Нота менен ойночумун. Көп болду ойноп көрүлө келмечи. Ошо унутуп деле калдым окшойт деп койдум. Окууну бүтүрөйүн деген пландар бар болуш керек? Негизи бар. Бирок качан экени белгисиз. Азыр окумайсызбы? Себеби эмнеде? Окуудан көңүл калып калган окшойт. Ушунчалык 3 жылдын ичиндеби? Ошонун ичинде. Жаман экен анысы. Аны эмесе биз программабызды уланталы, урматтуу көрүүчүлөр, азыр ашкана рубрикасын көрөбүз. Мына ушундай сонун балмуздак болду окшойт. Азыркы учурда күн ысыкта балмуздак сүйүүчүлөр үчүн жакшы бир лайфхак болду. Жасап көрүңүздөр, баамдап көрүңүздөр кандай болот экен. 2-3 күндөн бери бирок аба ушунчалык сонун болуп жатат, салкындап дегендей көпчүлүк сүйүп аткан мезгил, учур болуп атат окшойт. Сизде кандай болуп атат? Аба ырайы сизге жагып атабы? Аба ырайы керемет болуп атат 2 күндөн бери. Сонун болуп атат, Кыш мезгилинде үшүп жаткан мезгилде качан жай келет дейсиз, Анан жайдын ысыгында кайра кичине муздак аба, кыш качан келет деп баягы кардын мындай жаап аткан мезгилин элестетип бир кыялдандым да. Негизи адам баласына эчтеке жакпайт окшойт, Ошондой го. Сизге негизи кайсы мезгил жагат? Күз анан жаз жагат. Салкын убак болот го. Ушундай жеңил кийинип алып жүргөн ошол момент аябай жагат. Кайсы мезгилде үйлөнсөм деп кыялданасыз? Күзүндө, эл катары эле. Эл катары эле. Азыр мындай мезгилге карабай калышпады, үйлөнгөндө каалаган мезгилде кыштын кыран чилдесинде деле үйлөнүп атышат дегендей. Демек, күзүн болуп турган учурунда үйлөнөйүн деп деген эми ой бар да, ман Кудайдын буйругу. Качан деп ойлойсуз? Орто эсеп менен алып караганда. 2 жылдан кийин деп ойлойм. 25 жашта ушундай туура болот деп ойлойм да. Келиңиз, үйдөгү ата-энелериңиз жөнүндө сүйлөшөлү. Алар чыгармачылыгыңызга кандай карашат? Келин алып кел деп кыйнап атышабы, же азырынча унчугуша элекпи, 25-ке чык деп атышабы? Алар эмне деп атышат? Алар мурда айтчу эмес, анан уже акыркы 1 жылдан бери барган сайын айтып турушат. Качан үйлөнөсүң деп. Быйылғы мейли эмне жылдан үйлөн деп айтып турушат. Сүйлөшкөн кызың барбы деп. Эгер эметсе барып сөйкө салып коелу деп Ооба. Сиз эмне деп жооп берип атасыз? 25-ке чыгайын деппи? Мен дагы 1-2 жыл бар деп атам. Ошентип жүрүп акыры көндүрдүм окшойт. Акыркы учурларда уже унчукпай калышты. Канча бир туугансыз? Мен 7 бир тууган. Канчанчысы? Мен 6-чы. Сизден кичүүбүз? Менден кийин иним бар. Ал канчада? Ал быйыл уже 9-чы класс. Көчтү да. Түшүнүктүү. Ийгилик каалайбыз өсөн сизге. Ата-энеңиз менен бир туугандарыңыз менен аман болуңуз, чыгармачылык ийгилик каалайбыз дагы да болсо. Анда биз жыйынтык чыгарып коелучу, бизде 1-2 келген билдирүүлөр бар экен да. Салам, Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн коррупцияны жок кылышыбыз керек жаштар деп жооп бериптир. 72-70 менен бүткөн абонент кийинки билдирүү. Салам, жакшырдайт экенсиң, игилик досум дептир. Кийинки билдирүү бар. Өз жумушубуздун майын чыгарып иштесек, биз алга карай кетебиз дептир. Кайсынысы жакты сизге?
өз жумушубуздун майын чыгарып иштесек деген жакты. Анда сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз, урматтуу көрүүчү. Сиз 101-дикке ээ болдуңуз дейли. Анда сизге чоң рахмат келип бергендигиңиз үчүн. Сизге чакан белек берип коеюнчу. Биздин Пиала Голдтон мына ушундай чайды барып ичип коебуз дейли. Сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.